Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтүлүүчү жаңы темабыз борбордук Тянь-Шань. Сабактын максаты окуучулар борбордук Тянь-Шандын жайгашкан орду жана жаратылышы жөнүндө билишет. Бул провинциянын өзгөчөлүктөрүн жандуу жаратылышы менен таанышып, билимдерин өстүрүшөт. Мекенди сүйүүгө тарбияланышат. Географиялык абалы. Борбордук Тянь-Шань провинциясы Кыргызстандын эң четки чыгышында жайгашып, түндүгүнөн Тескей Ала тоонун чыгыш кыры, түштүгүнөн Какшаал тоо, батышынан Акшыйрак тоо жана чыгышынан Меридиан кырка тоолору менен чектешип турат. Аянты жана өлчөмү. Аянты 12900 чарчы километр, узундугу 200 километрге жакын. Ал эми туурасы 70 километр. Эң бийик жана жапыз жери. Эң бийик жери Жеңиш чокусу 7439 метр. Эң жапыз жери 1680 метр. Сарыжаз суусунун Кыргызстандын аймагынан агып чыгып бара жаткан жери. Орографиясы. Кырка тоолордун негизги багыты чыгыштан батышка карай созулуп, акырындап батыш жагында бири-биринен алыстап жайыла баштаганы байкалат. Эң кууш жана бийик бөлүгү Жеңиш жана Кантоо чокуларынын тегереги. Борбордук Тянь-Шанды чектеген Меридиан кырка тоосунун узундугу 32 километр, орточо бийиктиги 6417 метр. Батыш капталы кар мөңгү менен капталып, андан эң ири мөңгүлөр түштүк жана түндүк эңилчек башталат. Негизги өрөөндөр Сарыжаз жана Деңилчек. Геологиясы. Рельефинин негизги структурасынын калыптанышында Каледон жана Герцин орогендик кыймылдарынын ролу чоң. Бирок рельефинин азыркы келбетин акыркы Альпы орогендик кыймылынын. Климаты. Климаты континенталдык. Жердин бетинин жайгашуусу, чет жакаларындагы бийик тоолору климаттын калыптанышын аныктайт. Кыш мезгилинде Азия антициклонунун бир тармагы үстөмдүк кылгандыктан, көпчүлүк учурда күн ачык болуп, карандай суук басымдуулук кылат. Жаз мезгилинде жаан-чачын аз болуп, жай айларында жаай баштайт. Эң жакшы жыл мезгили болуп, жылуу жана кургакчыл күз эсептелет. Күн радиациясынын саны 2600 саат. Январдын орточо жылдык температурасы өрөөндөрдө -15, тоолордо -22 градус Цельсий. Ал эми июлда өрөөндөрдө 11-12, бийик жерлерде 4-5 градус Цельсий болот. Жаан-чачынын саны Акшыйракта 180, Көөлүдө 300, Семенов мөңгүсүндө 700-800, Эңилчек мөңгүсүнүн төрүндө 1000 мм чейин жаайт. Мөңгүлөрү. Аймагынын 20,1%-ын мөңгүлөр ээлеп жатат. Эң ири мөңгүлөрү түштүк жана түндүк Эңилчек, Кайыңды, Семенов, Ушкетов, Жамансуу жана башкалар. Кыргызстандын эң ири мөңгүсү түштүк Эңилчек да ушул жерде. Анын узундугу 58,9 км, ал эми аянты 613 чарчы километр. Суулары. Негизги дарыясы Сарыжаз. Жалпы узундугу 282, Кыргызстандын ичинде 197 км. Ак суунун түзүүчүсү, молдуулугу жагынан нарындан эле калышат. Ири куймалары: Деңилчек, Кайыңды, Көйкап, Жамансуу, Жаңы жер, Көөлү, Теректи, Үчкөл, Акшыйрак. 70ге жакын майда көлү болуп, анын ичинен эң ириси Мерсбахер. Анын аянты 4 чарчы километрден ашат. Деңгээли 3304 метр бийиктикте. Өсүмдүктөрү: тал, кайың, чычырканак, жылгын сыяктуу өсүмдүктөр жана бийик аймактарда Альпы жана субальпы шалба чөптөр өсөт. Жаныбарлары: суусар, аркар, тоо эчкиси, карышкыр, аюу жана илбирс кездешет. Үй тапшырмасы. Теманы окуп, суроолорго даярдануу. Контур картага мөңгүлүү аймактарды түшүрүү.
назарыңыздарга рахмат.